Kыздың күр маселеси көтөрүлүп калды. Мен кыскача маалымат иретин айтып кетейин. Кубатбек Аличевич ал айыл жакшы билет. Айыл Токой менен тыгыз байланышкан, ошол жер жергиликтүү калк. Бул жерде Абдыкал Алибаевич кыска эле бир Чойтоев деген үй билип, анан Чойтоев менен каршылык атат деп кетти. Мен калыс ушуну айтып коеюн. Мына 1 жыл болду Чойтоев Каныбек директор болуп барганына. Ошондон бери мындай тополоң да айылдын ичи. Бөлүнүп жарылмай, ар кандай бирин жазмай. Анан мен кабыл алып, өкүлдөр дагы ушул жерге мурда өкмөт башчысына чейин аракет кылышкан, дайыр кенекешке киришкен. Бир эле ал жерде Туркменов эмес, бир топ элдин өкүлдөрү келип, кирип, маселени кабыргасынан коюп, ошол жерде карагайлар кыркылганды боюнча видеолорун, сүрөттөрүн алып келип, көрсөтүп, Абдыкал Алибаевичке чейин киришкен. Эми убагында реакция болуп, чара көрүлбөсө, мына ушуну алып барды. Ал жерде экоинспекциянын өкүлдөрү барып текшерип келишкен. Мына менде кортундусу турат. Жогоруда көрсөтүлгөн далилдерге жана Токой чарбасына караштуу Кең Кол бөлүмүнөн 8 түп өсүп турган карабай токойлорун мыйзамсыз кыркылып, ташылып, кетүүсүнө жол койгондугу, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 68 беренесинин көрсөтүлгөн талаптарды бузуп, жакын туугандарын жумушка кабыл алгандыгын, кыздын күр айылындагы элдердин эки тарапка бөлүп, тирешип алып келгенин, жаңак токойдун мөмөсүн жыйноодо түзүлгөн келишимдерге ижара акыларын негизсиз каралгандыгын эске алып, Токой чарбанын директору К. Чойтоевдин мыйзамсыз аракеттерине баа берип, кызматтын ордунан кароону сунуш кылам деп, буну 2 февралда бериптир. Эч кандай реакция болгонун улам, кече барып мына YouTube'га дейин чыкты. Рустамов мырза өзү дагы көрдү элдин бөлүнүп жарылгандыгын. Мындайча айтканда, урматтуу депутаттар, эгерде калкка калыс мамиле болсо, ал эч качан нааразы болбойт. Ошол жерде Токойдун бөлүштүрүүсүн реалдуу калыс карап берсе, эч качан нааразы болбойт. Мен Алмаз Жумекичтин сунушуна толук кошулам. Жумуш топ түзөйлү, аныктап чыгайлы. Чойтоев Каныбек убагында соттолгон, бирок иши кыскартылып акталган деген да чечимдер жүрөт. Мындайча айтканда, кадр тандап атканда дагы ар бир чарбада, бул бир эле лесхоз эмес, ар бир жерде мындай эл менен да иштеше турган адам болуш керек. Элди экиге бөлбөй, мына тогуз тородогу убагында реакция болуп, эмне болду, эмнеге алып барды? Ошондуктан бул кишиге дагы чара көрүлүш керек.